Seni öz balamday görüp aябай күттüm. Geldim, Xudaga şükür. Arçılı 6 ayda gelip kapel salıp ketedi. Jön ele. Ошончо иштебедим өзүм. Үмүтүм чоң. Мен дагы бир 100 жыл жашайм деп үмүт кылып калдым. Жалал Абад шаарына караштуу Тайгараев айыл аймагынын тургуну Гулипа Жолоева. Мындан бир нече ай мурда оор абалда Кайрымды бол фондуна кайрылып, оорукана адам болбойт деп чыгарып койгонун айткан. Андан соң фонддун жетекчиси Азамат Байматов Жалал Абад шаарына барып, Гулипа Жолоевадан кабар алып, коомчулукка чыгарган. Элдин, фонддун, үй бүлөсүнүн жардамында Гулипа апабыз азыр боорун алмаштырып келип, аман-эсен балдарынын кашында отурган чагы. Урматтуу достор, мекендештер, эсиңиздердеби, биз Гулипа деген апаны, энени чагылдырып, эненин кайрылуусу, балам, сен келип кетсең эле мен жакшы болуп кетчүдөй болуп жатам. Келсең болот эле, ошо Кудайым буйрса бир колуңан келген жакшылыгыңды кылчы деп чакырык кылган эненин ошол өтүнүчүн орундатайын деп мен биздин Жалал Абад шаарына келгем. Азыр мен Гулипа апанын жанында отурам. Гулипа энени көрүп алып мен чынында сүйүнүп атам. Себебичи достор, апалар кашыбызда аман болсун, дени сак, ушундай Кудай буйрса өмүрү узак болуп, биздин жакшылыктарды көрсүн. Бирок ошондой жакшы ниетти жасап, анан чакырык кылып келгилечи, жардам берип койгула, кол сунуп койгула. Энеде жакшы мүмкүнчүлүк бар экен, жакшырып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен деген чакырыкка кол сунганыңыздардын жыйынтыгы мынакей. Апа кашыбызда аман. Гүлбен эке, бүгүнкү күндө абалыңыз кандай? Кантип калдыңыз? Кудай буйрса, атайыңызден кабар алайын деп келдим. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Рахмат барыңарга. Мына Кудай кааласа эсен калдым, аман келдим. Ушу акыркы күндөр ушу баламы звонок кылып чакырганмын. Азаматты, кел балам, сен келсең эле мен өлбөй калам, Индияга барам деп коркчу болчумун барышта. Бу бала келди, тартты. Бир нерсе себеп болот деп ушу бала мага себеп болду. Бардым балдарым. Барып, Кудай кааласа операция болдум. Мына Аллага шүгүр, жакшымын. Ошо мен жакшы болушума ошо эл журт, тууган урук баары себепкер болду. Рахмат, баарыңарга рахмат. Кудайга миң кырла шүгүр. Силердин баарыңарга, аманыңарга аман болгула. Калып кетейин. Кыргыз элим, тууган уругум. Рахмат баарыңарга. Силер бар, мен кайрадан жашоого келдим. Рахмат. Ошондой эле ушу балам Азаматка рахмат. Өмүрүн берсин. Ден соолугу чың болсун, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Мына канча элге, журтка жардам берет экен. Ушу жардамды берген колу үзүлбөй дайым. Элге жардам берсин, себепкер болсун, ошончо пата дуа алсын. Кудай өмүрүн берсин. Элим, журтум, рахмат барыңарга. Силердин дуаңар менен, силердин ушу мага берген кайрымдуулугуңар менен мен жакшы болдум. Мына Аллага шүгүр. Шүгүр, мына басып жүрөм балдарым маңдайында. Неберелерим төрүндө, Кудайга шүгүр, миң кырла рахмат. Мынакей достор, карагылачы. Эненин көзүндөгү көз жаш, алгач кайрылганда кайгынын көз жашы болсо, бүгүн кубанычтын көз жашы. Апаларыбыз кашыбызда аман болсун, дени сак болсун, Кудай буйрса. Эгерде сиз менен биздин бул аракетибиз болбогондо, эгерде сиз менен биздин бата тилек дуабыз болбогондо, анда бул үй бүлөдөчү достор, атабыз жесир калып, балдар энесиз калып, оор күндө жашап кала турган бир бурулуш турган. Бирок ошол бурулушта жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп, ошол келип колдон келген аракетти жасагандыктын жыйынтыгында мен ошо эненин аман көрүп тургандыгыма кубанып турам. Чындап сүйүнүп турам. Себебичи достор, бул энеке кайрылган мезгилде ондогон биздин мекендештер кайрылды. Анын ичинде мына ушул энекебиз да бар, Гулипа энеке. Ал эми кайрылган адамдардын бардыгы эле жакшырып кетти дегенден алысмын. Жөн эле тууралуу эле бир жалгандарды сүйлөгөндөн алысмын. Бирок ошолордун катарында Гулипа энекебиз жакшырып келген болсо, канчасы жете албай, Индияга жетип жетпей көзү өтүп кетти. Бирок алар бүгүн жер астында достор. Оорусак, оорубасак деле биз деле жердин астын жастанаар мезгил бар, бирок кечинен айтсын жараткан. Бирок ошол саатта ушул
адам кыйынчылыгында, сүйүнүчүндө жанында тирек болуп берүү бул өтө жакшы нерселерден экен. Кудай көп ыраазы боло турган нерсе. Анан бүгүнкү күндө кел. Жок. Бүгүнкү күндө сиз ошол барганыңызда көп адамдар ара жолдо калып эле алданып эле мындай көбүрөөк акчасын коротуп койгон учурлары бар, санаа тартып, ушундай учурлар көп да. Сизде ошондой сыяктуу нерселер болгон жокпу? Сиз ачык айтыңыз да, эгер болсо болду деп эле айта бериңиз. Анткени кемчилигин кемчиликте эле айтканыбыз оң. Жок балам, бизде болбоду. Бирок кыйынчылык болот экен. Ооруйсуң, операцияга бирок коркпой баргыла. Кемиңер болсо дагы. Эгер оору менен ооругансаңар, только алмаштырмай сайын жакшы болбойт экен балдарым. Ким болсо дагы баргыла, барбасаңар, мына мен канча жыл лечение алдым, Россиялардан бери, Москвадан, профессорлордон алгам, болбодум. Бирок акыры ушул Азаматтын эмеси менен бир сүрөсү менен барып калдым. Болбосо менин больницадан чыгарган болчу. Болду, өлөт деп ана чалымы немеңе мал салыңы даярдай бер деген экен. Мына Аллага шүгүр балдарым, кыздарым алып барып, мына эми Кудайга шүгүр, минкалла тирүү аман эсен отурам. Ошон үчүн коркпой баргыла балдарым. Ал жака барганда сиз квитанциялар менен төлөп, квитанция бербей койгон жок, бардык жок, бардыгына бердим. Квитанция берет экен. Бардыгы көрүп өзүң квитанциялар чогултат экенсиң, акчаны лишний албайт экен. Бирок врачтарына ушунчалык тан бердим, жөнөкөй, ушунчалык билимдүү, кичине жерин мындай укол жасасам аккуратный жасайт экен. Врачтар ушунчалык күчтүү экен. Баргыла, коркпогула. Коркпой баргыла. Анан бүгүнкү күндө айтсаңыз, мисалы ошол операцияга кирип атканда мындай сиздеги коркунуч мындай эме болгон жок, сиз жакшы эме менен келдиңиз. Мен аябай жакшы, билбейм, мен Кудайдан үмүтүм чоң эле да, мен жакшы үмүт менен келдим. Аллага шүгүр, мен Индияга келдим. Мен жакшы болом мен деп ушунчалык жакшы үмүт менен чыктым. Себеби ушу балам жап-жаш балам, мен жаш кичинекей бала да, бул дагы деле мен үчүн өзү бир эле уулум бар. Ушул уулум мага неме кылып атса, мен ушунун кантип көңүлүн неме кылып коем, мен кантип балам менен тирүү кетейин деп мен киргенде күлүп киргем. Раса сонун болуп кирдим. Врачтарам өздөрү көрүп алып, айран калды. Сен улетаешь самолет менен деп коет. Куда десем, Кыргызстане деп коет. Ушунчалык сонун врачтар бар экен. Өтө сонун экен врачтар. Ушу Аллага шүгүр, балам донор болду, келдик мынакей. Ал жакта жүргөндө, мисалы, жанагындай бир кыжалатчылыктар сизде мындай болгон деле жок дейм. Мисалы, жана тейлөөлөрдө жок, неме гостиницаларда жакшы экен. Өздөрү ошо ысык суу, муздак суу ичинде бардыгы. Плиталарды коюп берет, каалаган тамак бышырып ичесиң, холодильник бардыгы бар экен. Эч алдабайт экен. Аерде гостиницаларында Маякта Актар деген бала ошо бизди тосуп алды аэропорттон. Анан больница барган сайын да өздөрү машина менен алып барышат экен. Өздөрү алып барып, кайсы врачка кирет. Эми мен көп баса албайт элем. Мен только коляскада жүрдүм, коляска менен сүйрөп алып барышат. Очередь менен киргизет, кайра чыгарат, кайра башкасын алып барат. Жакшы тейлейт экен. Бирок тейлегенде эч неме жок алардын. Анткен себеби достор, бүгүнкү күндө көп учурларда бир ортомчулукка чөк алып, ортодо бир өзүнүн кызыкчылыктарын кыпчып туруп бир аракетин жасаган, ушундай учурлардан пайдаланып туруп бир адамдарды алдап тономойлорун жасагандар бүгүн чекеден чыгат. Ал жака барса эле арзан айтып, 19.500 айтып, мындай бир жок нерселерди айтып туруп, баргандан кийин чоң суммаларды учураткандар көп. Бирок азыр мен бул жерде бул жерде эч кандай монтаж жасап, эжекени туура эмес сүйлөп кой деп кесип койбостон, болгонун болгондой чагылдырткан аракетинде, анткени чындык, мен өлсөм да чындык өлбөш керек деген түшүнүктө биз болуш керек. Анткени чындыктын айланасында биз жашаш керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошол Мухаммад Актар деген да жигит, биз ошол Кайрымдуу бол коомдук фонддун ошол жактагы өкүлү. Биздин фонддун атайын ишенимдүү өкүлү катары ошол жерге сүйлөшүүлөр жасап, бардыгы квитанция менен төлөнүш керек деп, ошондой элге бир туура эмесин жасаш керек деп ошол дайындалган. Анан кече жакында да барганымда ошол клиника жетекчилиги менен сүйлөшүп, барып келипсиң, көрдүм балам. Ушуларды дагы колдон келишинче аракет кылдым, чтобы элге жеңил болсун деп. Жанагындай квитанциясы жок төлөмдөр төлөнүп туруп, ашыкча төлөп алдангандар бүгүн көп да, ошондой сизде болгон жокпу деп, мына азыр сизди көрүп аткан көрүүчүлөр да бар да, анан ошолорго жакшы түшүнүк болуш керек. Андай болбоду, биз баягы мен реанимацияда көп күн жатып калган үчүн баягы 23 000 пакет деп коет экен, ошондон ашып калган акчаларды өзүбүздүн жаныбыздан төлөп аттык. Ал деген башка неме болуп эсептелинет экен. Алар төлөп аттык.
Анан бирок немелер өздөрү алдыбайт экен. Сразу квитанция берет, канча сумма төлөсөң ошончону берет экен. Буюрса, Кудай буйрса. Ошо актарга да рахмат. Ошо орусчаны билсе, анча деле көп билбесе, мындай көңүлүңө алып, жакшы сүйлөп, мама деп, тетя деп, сестра деп, ушинтип жакшы мамиле кылат экен. Рахмат. Кыйналып калсаң тыйын дагы берип турат экен деп кой. Акчам жок күндөрү, пулум жок, иштекем жок десем, ладно, сестра, не переживай, мама дешип, ошентип тыйынан берип турушту. Кудайга шүгүр. Бизге окшогон жөнөкөй мусулман экен баары. Эми арасында беркиндейлер болсо керек, бирок мусулмандардын врач өзү да профессор, хирург, жанагы операция жасаган өзү да мусулман экен, 5 убакыт намаз окуйт экен. Жакшы, ошо бардыгы жакшы. Буйрса. Ушул ыраазычылык айта турган адамдарга өзгөчө ыраазычылыктарыңыз? Ой, рахмат. Каалайм бир туугандарым, кайын журтум, кудагыйларым, балдарымдын достору, өзүмдүн кыздарым, күйөө балдарым, Кыргызстандын бардык эл журтуна ыраазымын мен. Силердин дуаңар менен, патаңар менен мен Кудайга шүгүр жакшымы. Мынакей азыр балдар маңдайында, неберелер маңдайында күлүп жайнап жакшынакай болуп, үмүтүм чоң. Мен дагы бир 100 жыл жашайм деп үмүт кылып калдым. Аллага миң карла шүгүр. Баарыңарга рахмат. Ыраазымын мен. Ошонун ичине мына чалыма ыраазымын. Ушул үйүн сатып бербей койсо мен каяктан барат элем, мынча акчаны каяктан табат элем. Ошон үчүн айткым келет, ушу бир туугандарынан, аялынан, атасынан, апасынан аябагыла балдарым акчаңарды. Акча деген колдун кири экен. Мына иштеп жүрүп канча акчаларды кармаганбыз, азыр эчтекебиз жок. Аябагыла акчаңарды. Ошо бир тууганыңды кийимиң жакшы кылып алгыла, ошондон кийин ыраазычылык аласыңар. Кудай өзү берет. Эч качан эч нерсени аябагыла. Бул акча деген колдун кири экен. Андан көрө 1000 жолу дуа алгыла, пата алгыла. Рахмат. Баламдын досторуна рахмат. Калып кетейин. Алтын балдарым, өзүм балдарымдай жакшы көрөмүн. Рахмат, калып кетейин. Мынакей достор, Кудай буйрса мен дагы ушул жерде туруп, рахматымды, ыраазычылыгымды бүтүндөй кыргыз элине, журтка рахмат айтам. Анткени бүгүн бир адамга бир адамдын ишеничи кыйын болуп турган мезгилде ушул чыгарып биздин каналдардан чыгарганыбызда аздыр көптүр колуңардан келишинче колдоо көрсөтүп, мусулмандын акысы ошо бири-бирибизге кылган дуабыз. Ошо эне жакшы болуп кетсин деген бата тилегин дуасын кылган жандар, сиздер үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Ошо менен эле мына ушул энеге өзүнүн жалгыз уулу ошо донор болуп бергендигин мен баса белгилеп айткым келет. Анткени себеби бүгүн көп адамдар донор болуштуктан коркуп, өз жанын ойлоп, мен эртең майып болуп калсам эмне болот деп бир жеңил ойлуулуктар менен бүгүн баш тарткан адамдар көп. Мен ага күбө болуп атам. Ошол бүгүнкү күндө дагы мына болуп жатат. Бирок ошондойго жол бербестен апанын аман калышын тилек кылган уул бүгүн апанын аман калышына себеп болуп, боорунун бир канча бөлүгүн берип, мына кашында аман алып отурат. Бул менен мен ошол эненин уулу Ыйманга Кудайдай ыраазы болгон болсун, мындан кийинки жашоосуна Кудай бере турган кадамды жасады. Аллах Таала бул берген сыноонун аркасында сөзсүз, анткени пайгамбар алейхисалам хадиси бар экен. Эгер кайсыл бир менин үммөтүмө оор сыноо келсе, ал сыноонун аркасында кыйынчылык келсе, ал кыйынчылыктын аркасында андан да чоң жакшылык бар экендигин кабар бергиле, сүйүнчүлөгүлө дептир. Бул менин сөзүм эмес, бул бир Лениндин сөзү эмес, бул биздин пайгамбар алейхисаламдын сөзү. Ошон үчүн бул кыйынчылыктын аркасында чоң жакшылык Кудай буйрса бар. Ошондуктан ушул эненин өмүрлүк жолдошу биздин агабызга мен чындыгында мен көп эле эмелер көрүнүштөр көрүп жүрөм, чындыгында көп көрүнүштөр көрүп жүрөм. Ар кандай даже кыйынчылык түшсө, мына жаштар айрыкча кыйынчылык, бир аз кыйынчылык түшсө же өмүрлүк жары ооруп калса, 5 баласы менен таштай качкандар, жоопкерчилигин тайып качкандар көп бүгүн. Бүгүн көз жашын төгүп көчөдө жардам сурагандар мындан көп. Бирок мына ушул жерде ушундай аталарыбыздын мына ушундай мамилеси, мына ушундай көрсөткөн тарбиясы сиз менен бизге жетиштүү тарбия. Өмүрүнүн акырына чейин ушул ак никеде Аллах Таала өмүрдү насип кылып, анан ошол өмүрлүк жарды насип кылганда никеде сөз берилген. Ушунун жамандык жакшылыгында, өйдө ылдый ысык суугунда, ачка ток мезгилде бирге болом деген сөз нике кыйылганда берилет экен. Ошол сөзүнө туруп, мына атабыз биз үчүн, баарыбыз үчүн, жалпыбыз үчүн чоң үлгү болуп берди. Мына тирек болуп,
жанына жөрөк болуп, ушундай аталарыбыз көп болсун, ушундай ыймандай уулдар көп болсун, ыймандуу, энени ойлогон, эстүү жандар көп болсун. Менин деле тилегим ушул достор. Бул видеонун дагы максаты ушул. Келгиле достор, бир келген дүйнөдө конокпуз. Бүгүн бар нерсе эртең жок болот. Бүгүн сиз менен бизде бар дүйнө эртең жок болушу мүмкүн. Бүгүн жок нерсе сиз менен бизде эртең ашыгы менен болушу мүмкүн. Бирок бергенди билген Кудай алганды да билет. Алганды берген Кудай бергенди да жакшы билет. Ошон үчүн самый главный берип жашайлы, берекелүү жашайлы Кудай буйрса. Энеке жакшы туруңуз. Рахмат. Кудай буйрса. Мен атам үчүн, энем үчүн, үйдөгү уул кыздарым үчүн, өмүрлүк жарым үчүн мен ушул дуа кылып койсоңуз, мен ушул нерсе менин ушул үмүтүм, Кудай буйрса. Кудайга миң кырла шүгүр. Ушул азаматтын Кудай өмүрүн берсин. Ата энесинин маңдайында жаркырап жүрсүн. Ата энеси маңдайында ушул азаматтын төрүндө жүрсүн, сыйын көрүп. Бала чакасы, аялы, жубайы, бир туугандары баары аман болсун. Дайым ийгилик кылайм ишине. Ушундай бизде Кыргызстанда мен биринчи жолу ушу азаматты гана көрдүм. Эл үчүн чуркаган бала экен. Илайым ömrү узун болсун. Рахмат балам, өмүрлүү бол. Келечегиң кең болсун. Ушу балдарың маңдайында эсен бол. Кудай буйрса, Аллах кабыл кылсын. Амандыкта жолугайлы, Кудай буйрса. Рахмат балам.